Аскер прокуратурасынын административдик имаратынын жана ыкчам кызматкерлери үчүн кызматтык үйдүн ачылыш аземине катышкан башкы прокурор Курманкул Зулушев прокуратура тарабынан 6 ай аралыгында коррупциялык кылмыштардан жалпы 7,5 миллиард сом мамлекетке өндүрүлгөнүн билдирди. Жемкорлукка каршы күрөшүүдөн өндүрүлгөн каражаттардын эсебинен мамлекеттик кызматкерлерге натыйжалуу иштөө үчүн зарыл шарттар камсыздаларын айтты. Ушундай коррупция менен күрөшүү мындан ары дагы тандоо эмес, чыныгында уланса, мамлекеттик бюджети толсо, мындай мамлекеттик кызматкерлердин, врачтардын, мугалимдерге да толук шарт түзүп берүү, ипотекалык курулуштар өз максатына жетет деген ойдомун. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү кубанычтуу күн кут болсун. Ушу имарат сиздерге ак жолтой болсун. Балдарыбыз бул жакта токтойт. Бул жакта санузел, ванна, туалет и кухня бар. Биздин үйдө шарттары өтө жакшы, суу чыгат, ысык суу, муздак суу бар. Мирлан Кебеков үй бүлөсү менен бардык шарты бар 2 бөлмөлүү кызматтык батирге көчүп кирди. Буга чейин ар кайсы жерде ижарага батир алып кызмат кылып келген. Мындайда ар кандай жашоо шартка кабылып, ыңгайсыздыктар болгонун айткан прокурор, мындан ары үйдүн шарты боюнча кабатыр болбойт. Баткен областына январь 2020-жылы которулуп келгенбиз. Буга чейин Бишкек шаарында болгонбуз. Бишкек шаарында батирди ижара алып жашайт элек. Андан кийин Кадамжай биздин жумуш ордубуз Кадамжайда болуп, Кадамжайда ижарага алып жашап, эми бул жака азыр эми заманбап жакшы үй салып берди. Буюрса уже 2 комнаталык үй тийди бизге. Үй бүлө менен ушул жерде жашатабыз азыр эми жакшы бардыгы. Канча комната? Курманкул Зулушев кызматкерлерге шарттарды түзүп берүү менен бирге алардын адилеттүү иштешине талаптар да коюлат дейт. Ошол эле учурда мыйзамдарды көзөмөлдөө жана сакталышы күчөтүлөт. Башкы прокурор акыркы жылдары мамлекет тарабынан прокуратура кызматкерлерине шарттарды түзүү жакшырганын билдирди. Кызматкерге иштөөгө шарт, жашаганга шарт түзүп берсе, мыйзамдуу чечимдер кабыл алынат, жумушка болгон мындай кызыгуу пайда болот да, ошол максатта мына мамлекет шарт түзүп берип атат. Биз прокуратура системасы боюнча талапты коюп атабыз. Мыйзамдуу көзөмөл кылганга мыйзамдардын сакталышына. 80 сотиктен жер бөлдүрүп атабыз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев ар бир районго прокуратура жана сот түзүмдөрүнүн кызматкерлери үчүн 80 соттуктан жер ажыратылып, турак жайлар курулат дейт. Ошол 80 сотикте биз турак жай куруп баштап атабыз. Ошол жерде прокуратура системасы иштеп аткан, сот системасында жана башка эгерде ротация менен келген болсо, ошол жерде ошол турак жай менен камсыз болушат да. Бул жагынан биз дагы кабинет министрлиги көзөмөлгө алып атабыз. Кудай буюрса, быйылдан баштап ушул ишке кирет курулуштар. Аскер прокуратурасынын Баткен облусундагы өкүлчүлүгү буга чейин Кадамжай районунда жайгашкан. Административдик имарат жана кызматтык үйдүн пайдаланууга берилиши менен облус борборуна көчүрүлдү. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.